Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah ва салату вассаламу аля расулилlah. Бүткүл алам жаратуучу болгон Аллах Таалага чексиз мактоолор жана сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салам салат дуалар болсун. Саламатсыздарбы урматтуу телегөрүүчүлөр? Назарыңызда адамзат көрсөтүүсү сиздер менен Талгатбек Эркинбек уулу. Бүгүн биз сиздер менен ырыскы тууралуу кеп кылабыз. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун. Ма уриду минхум мир ризқин ва ма уриду ан ют'имун." Садақаллахул азим. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Мен инсан менен жинди өзүмө ибадат кылуу үчүн жараттым. Мен алардан ырыскы талап кылбаймын. Жана менин азыктандыруусун каалабаймын. Балки мен алардын ырыскысын өзүм жеткизем" дейт. Демек, урматтуу мусулман биртуган, Аллах Таала инсандын ырыскысын өзү берет. Ырыскысын төрөлбөстөн алдын тагдырына жазып койгон. Али эненин ичинен төрөлбөстөн алдын инсандын ырыскысын Аллах Таала тагдырына жазып койгон. Урматтуу мусулман биртуган, бул сабак жалпы жалкоолук кылып жатып албаган, аракет кылып мээнеткеч инсандарга жана ырыскысын келүүсүн себебин кылып, натыйжасын Аллахка тапшырган инсандарга, ошондой эле бала чагасы көптүгүнөн ырыскысынан арызданбаган жалпы инсандарга арналмакчы. Адамдардын арасында мына ушундай туура эмес түшүнүк бар. Аллах Таала кимди жакшы көрсө, анын колунда болот. Мүмкүнчүлүгү бар. Кайсы инсандын мүмкүнчүлүгү болсо, бай болсо, байлыгы көп болгон болсо, демек Аллах аны жакшы көрөт. Кимдин ырыскысы аз болсо, кедей болсо, демек Аллах аны жаман көрөт дегендей туура эмес түшүнүк бар. Биз мына ушундай туура эмес түшүнүктөрдөн өзгөртмөйүнчө, чыкмайынча, тагдырдын жакшылыгы жана жамандыгы Кудайдан экендигине ишенип, ага ыраазы болмоюнча жашообузда бактылуу боло албайбыз. Бизге бүткүл бардык тарабынан өрнөк боло алган сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям өзү кедей болгон. Кедей болуп жашады жана кедей болуп дүйнөдөн кайтты. Бирок пайгамбарыбыздын кедейчилиги биздин кедейчиликтен айырмасы бар. Пайгамбарыбыз негизи бай болгон. Бирок колунда бай болуп туруп кедейчиликти ыктыяр кылды. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бай болгон. Кандайча? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга олжодон 5тен 1 автоматтык түрдө Аллах Тааланын буйругу менен пайгамбарыбызга түшүп турган. Бул деген пайгамбарыбыздан өткөн бай жок деген сөз. Бирок пайгамбарыбыз ошончо байлык болуп туруп кедейчиликти ыктыяр кылды. Аллах жолуна садака кылып, кедейчиликти ыктыяр кылды. Демек, кедейчилик бул жакшы экен деген нерсени түшүнүп албашыбыз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү кедей болгону менен кедей болуп калуудан Аллах Тааладан суранган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуа кылган: "Аллахумма инни а'удhu бика минал куфр вал факр." О Аллахым, мени кафыр болуп калуудан сактагын, өзүңө куфр келтирүүдөн сактагын жана кедей болуп калуудан сактагын деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллах Тааладан дуа кылып сураган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын хадистерине келет: кедейчилик бул куфурга жакын. Ал эми бай болсо, бул ширкке жакын экен. Эгерде инсан кедей болсо, жетишпесе, ушунчалык кыйналып, башка адамдар жакшы жашап атканын көрүп туруп, адилеттүүлүк кайда? Кудай кайда деп Кудайга бир куфр келтирип коюшу мүмкүн. Кафыр болуп калышы мүмкүн. Ал эми бай болсо, бардык нерсе өзүнүн байлыгы менен чечип, мен өзүм чече алам деп отуруп, өзүн Кудайга теңеп коюу коркунучу бар. Ошондуктан бул жашоодо инсан орто болуу эң жакшы. Урматтуу мусулман биртуган, Аллах Таала инсанды кедей кылып койгон болсо, тагдырына кедейчилик жазган болсо, ага арга жоктон ыраазы болот. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Силер душманга карама-каршы келүүнү арзу кылбагыла. Бирок карама-каршы келип калсаңар, анда бекем тургула" дейт. Дал ушул сымал силер кедейчиликти арзу кылбагыла, максат кылбагыла. Бирок кедей болуп калсаңар, ага ыраазы болгон абалда аракет кылгыла дейт. Демек, бул кедейчилик бир оору сымал. Эгерде бир инсан ооруп калган болсо, анда ошол оорудан чыгыш үчүн аракет кылып шифасын издейт. Дал ошол сымал инсанга бир кедейчилик жеткен болсо, анда ошол кедейчиликке ыраазы болгон абалда чыкканга аракет кылуу ар бир мусулмандын милдети. Төмөндөгү Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху менен Абу Убайда ибн Жаррахтын маегине көңүл бурсак, Шам өлкөлөрүндө согушта жүргөндө ошол жерде бир ваба деген, башкача айтканда бир жугуштуу оору тарап аткан болот. Убайда ибн Жаррах ошол жерде мусулмандардын аскеринин аскер башчысы болот. Умар ибн Хаттаб момундардын башчысы болуп туруп айтат: "Бир айылга, ушул жугуштуу оору тарап аткан айылга кирбестен өтүп кетебиз" дейт.
Анда Убайда ибн Жаррах айтат: момундардын башчысы, амирил муъминин, биз Аллахтын тагдырынан качабызбы? Аллах биздин тагдырыбызга эмнени жазган болсо көрөбүз да. Дегенде Умар ибн Хаттаб айтат: Абу Убайда, ушул сөздү сенден башка адам айтканда мен капа болбойт элем. Мен сөзүңө капа болдум. Эгерде сенин койлоруң болсо, койлоруңду жайыш үчүн сенде эки жайыт бар. Бир жайытында какыраган көп чөп жок, ушундай жайыт. Ал эми экинчи жайытта болсо чөп оттуу болгон бир көк чөптүү жайыт турат. Сен Аллахтын тагдырга нерсени жазган нерсени көрөбүз деп, койлоруңду какыраган чөбү жок, оттуу эмес жерге жаясыңбы, же көк чөптүү оттуу жерге жаясыңбы дейт. Мен дагы Аллахтын тагдырынан качып атам дейт. Демек, урматтуу мусулман мыртыган, бул жерде кедей болуп калса, эгерде Аллах Таала кедейчиликти инсанга жазган болсо, анда ага ыраазы боло албайт. Ыраазы боло албай койбойт. Ага ыраазы болот. Бирок ыраазы болгон абалда жата бериш керек. Алма быш, озма түш деген нерсе эмес. Ал ошо кедейчиликтен чыгып, аракет кылып чыгуу керек. Мына ушул дагы аракет кылып чыгуу да тагдыр болот. Негизи мусулман адамдын бай болгону абзел, жакшы болот. Эмне үчүн? Анткени зекетин берет, кыйналган, жетим жесир, муктаж болгон үй бүлөлөргө жардам берет. Ошондуктан бул дагы эгерде кедейчилик жазылган болсо тагдырга, бул Аллах Тааланын тагдыры, буга ыраазы болуш керек деп жата бербестен, ошого ыраазы болгон абалда аракет кылып кедейчиликтен чыгуу керек. Эми урматтуу мусулман биртуган, факрун бул араб тилинде кедей, факирун деген сөздөн алып чыгат. Факрун бул муктаждык. Эгерде ооруган адам шыпага муктаж болот, суусаган адам сууга муктаж болот. Дал ошол сымал бул факрун деген араб тилине алынганда муктаждык деген сөз экен. Кедейдин да муктаждыгы бар, байдын да муктаждыгы бар. Бирок байдын муктаждыгы кедейдин муктаждыгынан көбүрөөк болот. Демек, бул кедейчилик деген сөз араб тилине алганда муктаждык деген маанини түшүндүрөт экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистеринде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир күнү мечитте турса, Абу Зар Гыфар радиаллаху анху айтат: Абу Зар, мына ушул мечитте адамдардын арасынан эң урматтуу, эң сыйга ээ болгон адамды көрсөтчү деди. Абу Зар Гыфари жакшынакай кийинген бир бай адамды көрсөттү. Андан кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эми эң урматы төмөн адамды көрсөтчү деди. Ана Абу Зар Гыфари бир кедей, начар кийинген адамды көрсөттү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: Абу Зар, эгерде ушул бай кийинген адамдардай жер бети толо турган болсо, кыяматта мына ушул кедей адамдын да даражасындай даражасы болбойт деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям башка хадисте Мадинада турганда, Мадинада бир адам өтүп калды. Колуна бар, мүмкүнчүлүгү бар адам өтүп калды. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул адам тууралуу эмне дейсиңер деди. Адамдар айтты: бул Кудай берген бул адамга. Эгерде сүйлөсө сөзү өтүмдүү, бирөөгө жуучулук барса аны куру койбойт. Эгерде бирөөнү өз камкордугуна алган болсо, анда адамдар андан коркот деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям унчукпады. Андан кийин дагы бир адам, кедей адам өтүп калды. Пайгамбарыбыз: бул адам тууралуу эмне дейсиңер дедиле. Бул адам араң жүрөт. Эгерде бирөөгө сүйлөсө сөзү деле өтүмдүү эмес, бирөөгө жуучулук барса эч нерсе бербей коюшу мүмкүн. Бирөөнү карамагына алса, анда эч ким адам коркпойт деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: кыяматта Аллахтын алдында мына ушул кедей адамдын даражасы бай адамдын даражасына караганда жогору болот деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Инналлаха ла янзуру иля суарикум ва ла иля амваликум, валакин янзуру иля кулубикум ва амаликум. Аллах Таала силердин келбетиңерге, силердин байлыгыңарга карабайт. Аллах Таала силердин жүрөгүңөргө жана амалыңарга карайт дейт. Биз кандай абалда болбойлу, биз ар кандай улут болбойлу, Аллах Таала биздин келбетибизге, биздин байлыгыбызга карабайт. Аллах Таала инсандын жүрөгүнө жана амалына карайт. Аллах Тааланын алдына бардык улуттар, бардык адамдар бирдей. Кедейби, байбы, бирок Аллах Тааланын алдына даражасы эң улуу Кудайдан корккон адамдар экен. Урматтуу мусулман мыртыган, адамдар төрт түрдүү болот. Аллах Таала хадис кудусиде айтат: мен адамдарга бир пенде бар, ага мен эгерде байлык берсем мени эстейт, ага кедейчилик берсем мени эстебей коет. Адамдар бар, пендем бар, ага мен кедейчилик берсем мени эстейт, байлык берсем эстебей коет. Пенделер бар, мен аларга ден соолук берсем мени эстейт, ага оору берсем эстебей коет. Дагы адамдар бар, аларга оору берсем мени эстейт, ага ден соолук берсем, ден соолугун чың кылсам мени эстебей коет дейт.
Демек урматтуу мусулман мыртыган, биз абалыбыз кандай болбосун, биз Кудайды эстеп аткан болсок, ошол абалыбыз эң жакшы. Байбызбы, кедейбизби, ден соолугубуз барбы, же ден соолугубуз начарбы, ооруйбузбу, айырмасы жок. Кандай абалда болбойлу, Аллах Тааланы эстеп турган болсок, Кудайды эстеп зикир кылып турган болсок, мына ушул абал эң жакшы абал экен. Ушул менен адамзат көрсөтүүсү соңуна келди. Кудай Таала элибизге, жерибизге, мамлекетибизге тынчтык, амандык, ынтымак, беримдик берсин. Ар кандай кырсык бала апаттардан Кудай Таала сактаган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.